Өзбек Республикасынан алынып келген Isuzu SAS HD50 үлгүсүндөгү автобустар 2025 жылдын март айында заводдон өндүрүлгөн жаңы автобустар болуп саналат. Мурдагы үлгүлөрүнүн айырмачылыктары кенен панорамалык терезелер, ошондой эле ыңгайлуу отургучтар, кондиционер менен жабдылган надан жүк салгычы жана 30 орундугу бар. Жүргүнчүлөрдүн сыйымдуулугу 49 жүргүнчү батат. Жаңыдан алынып келген 10 дана автобустар аз күндө шаар четиндеги каттамдарга коюлат. Пландаштырып атабыз. Междугородний, пригородный маршруттар боюнча булар эми соседний биздин Кулатов айыл өкмөтү, Төлөс айыл өкмөтү, Төм Оюн, Араван районуга ошол жактарга каттатабыз деген пландарыбыз бар. Онун тышкары областной Баткен шаарыга катташты. Онун тышкары шаардын ичинде катташып жүрүшө берет. Автобустар финансылык лизинг аркылуу жылдык 4% менен сатып алынган. Жалпы наркы $740 000 түзүп, анын ичинен 70% өзбек-кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланат. Калган 30% төлөмдө Баткен облусунун 2021-2035 жылдар өнүктүрүү программасы жол картасынын алкагында республикалык бюджеттин эсебинен 20 миллион сом каражат бөлүнүп, төлөнүп берилген. Жергиликтүү бийлик жаңы коомдук транспорттун келишин калктын жашоо турмушун жакшыртууга салым кошоорун белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кызылкая шаарында 70 миңден ашык калк официалдык каттоодо турат, бирок фактически жашаган калктын саны андан да көп. Ошол себептен автобустарды алуу муктаждыгы болгон. Жакынкы аралыкта бул автобустар шаардын ичин жана шаар аралык каттамды тейлейт. Себеп дегенде коңшу Кадамжай, Араван, Нокат райондорунан дагы адамдар барып келип иштейт. Ошол себептен автобустардын муктаждыгы келип чыкты. Кубаталы Сатыбалдиев 35 жылдан бери шаарда жүргүнчү ташып иштеп келет. Жаңы модификация менен келген автобусту айдап көрүп, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулуктар түзүлгөндүгүн айтты. Ал иштеген Кызылкыя шаардык автоунаа муниципалдык ишканасында жалпы 51 айдоочу жумуш орну менен камсыз болгондугун кошумчалады. Окуучуларга жеңил болду. Особенно ушул окуучулар үчүн көп жеңилдиктер. Ата-энелеринде жеңилдик болуп турат. Себеби бир үйдө 4-5 бала болгон болсо, аларды менчик таксиде ташыганга акча каражаты жетишсиз болуп турат экен. Азыр ата-энелер ыраазы бизден. Бизге окшогон азыр көбү иммигрант болуп туруп башка өлкөгө кетип жатат жумуш издешип. Бул жерде азыр бизден, например, 50 адам камсыздалды. Жетекчилерибизден башка. Только ошо айдоочуларды айтып жатам да. Мындан ары дагы бул өнүккөн болсо, ушул долбоорлор дагы деле биздин шаарыбыздагы жашоочуларга эмгек талуу эмгек менен камсызданып калат деп. Бүгүнкү күндө бизде өзүбүз 10 автобус бар. 10 автобус кызматын кылып атат. Көпчүлүк жанагы көчөлөрүбүзгө кирбейт экен. Неге дегенде 10 автобус азыркы күндө аздык кылып аткандыгынан шаардык кеңештин колдоосу менен дагы 10 автобус алдык. Шаарыбыз үчүн жаңылык. Өзүңүз билесиз, бизде Союз маалында автобус каттамдары жакшы каттап аткан. Биз 5-10 жыл мурда бул автобус каттамдары болот десе биз жомок деп эле ойлоп калганбыз. Бүгүнкү күндө шаарыбыздын бюджети чоңоюп, заманыбыз өнүгүп, ушундай заманбап автобустарды элдин кызматына алып отурабыз. Кызылкыя шаарына алынып келинген 10 дана автобус алдыда шаар четиндеги жана шаар аралык каттамдарга коюлуп ишке берилмекчи. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.